Саламатсызбы? Сиздер менен Укмуштар ТВ каналы. Азыркы учурда бардык эле адамдар Европага суктанышып, кийим-кече, тамак-аш бүт баарында эле Европаны туурашат. А сиз билесизби? Орто кылымдарда, тагыраагы 17-18 кылымдарда Европа абдан жагымсыз, балит жана антисанитария болгон. Өмүр бою жуунбаган адамдар жөнүндө уктуңуз беле? Жада калса, дааратканаларда жок болгон. Анда бул видеону акырына чейин көрүңүз. Биз баштадык. 19-кылымга чейин Европада чыныгы шумдук доор сүргөн. Кинодо көргөн кооз жана таза Европаны унутуңуз. Ал эми чыныгы Европа төмөнкүдөй болгон. Ошол кезде Европа эли такыр эле жуунчу эмес. Анын себептери мындай болгон. Биринчиден, жалаңач болуп жуунуу бул күнөө деп эсептелинген. Экинчиден, суук тийип ооруп калуудан коркушкан. Үчүнчүдөн, сууну жылытуу үчүн отун абдан кымбат жана дефицит болгон. Испаниянын ханышасы 15-кылымдын акырында төмөнкүдөй сөз айтып кеткен. Мен өмүрүмдө 2 жолу гана жуунгамын. Биринчиси төрөлгөнүмдө, экинчиси болсо той күнү деп. Жада калса, француз падышасынын бир кызы биттегендиктен каза болгон экен. Рим папасы Климент V ич өткөктөн каза болсо, а Климент VII болсо котурдан каза болгон экен. Герцог Норфолк диний түшүнүктөрдөн улам жуунчу эмес. Акырында анын денесин бүт жаралар басып кеткенде гана Норфолк мас болуп өчүп калганда, анын кызматкерлери аны чечиндирип, жуунтуп салышкан. Франциянын падышасы Людовик XIV орус элчилери барганда падышаны төмөнкүдөй баалашкан. Жөн адамдарды кое туруп эле, падыша өзү эле көз ачышып, мурун чыдай алгыс, жагымсыз сасык жыт менен жыттанат деп. Элестетиңиз, падыша ошондой жыттанып турса, жөнөкөй адамдар кандай болчу эле? Европа боюнча орустарды жапайы көрүшчү эле. Анткени орустар кечкеле мончодо жууна беришет деп. 15-16 кылымдарда бай адамдар жылына 1-2 жолу жуунуп турушчу. А 17-18 кылымдарда алар такыр эле жуунбай калышкан. Кээде гана алар ооруп калганда доктурлар мажбурлаган. Баягы Франциянын падышасы Людовик XIV өмүрүндө 2 жолу гана жуунган экен. Тагыраагы доктурлар мажбурлаганда гана. Европада ошол жылдары кир жана биттер бул күнүмкү катары эле кабыл алынчу. Ошол 17-18 кылымдарда француз атырлары пайда болгон. Башында ал атырларды жуунбаган денесинин сасыгын басып, жыттан арылуу үчүн колдонушкан. Ушундай сасык жыттан тажаган падыша хан сарайдагылардын баарына атыр колдонууну буйруган. Ошондон улам атырлар модага айланган. Элестетиңиз, ошол кезде 17-18 кылымдарда Европада кадимки эле дааратканалар жок болгон. Жада калса, хан сарайдын тепкичтери, арбуштары чоң ири зараларга толуп кеткен. Француз падышасы ошол кезде бир хан сарайдан экинчи хан сарайга көчүп жашоого мажбур болгон. Анткени хан сарайдын ичинде адамдын фекалийлери абдан көп болуп кеткендиктен, ал жер абдан сасып, дем алганы да болбой калган. Бир күнү Людовик IX көчөдө бара жатканда, анын үстүнө бир аял түнкү гаршогун төгүп жиберген. Элестетиңиз, менмин деген падыша фекалийге буланып жатканын. Бул эмне деген жапайылык? Франция падышасынын хан сарайы Луврда, жада калса бир даараткана дагы болгон эмес. Ар ким ар бурчта өз ишин бүтүрө берген. Орто кылымдагы Европада канализация жок болсо да, бирок коргонуучу чоң дубал жана дубалдын ар жагындагы суу болгон. Мына ушул суу канализациянын ролун аткарган. Зараны ошол дубалдан сууга ыргытышчу. Бир жылы зара ушунча көп төгүлгөндүктөн баягы дубалдан зара ашып түшкөн. Тарыхчылардын айтуусу боюнча, Европа жоокери же болбосо рыцари мындай болгон. Бою 160 сантиметрден ашпаган. Темир калкандын ичинде. Темир калканды күнүгө чечип кийүүгө 2-3 саат убакыт талап кылынган. Ошондуктан жоокерлер кичи жана чоң заараны ошол калкандын ичине бүтүрө беришчү. Иштери жуулбаган, биттеп кеткен. Калкандын ичи зарага толгон рыцарды элестетиңиз. Мусулмандардын бир кол башчысы Салахаддин христиандарды артынан бат эле таап алчу экен. Анын себеби баягы жагымсыз жыт болчу экен. Бир нече чакырымдан эле сасык жыт билинчү экен. Кинолордон аппак узун париктерди көп эле жолу көрсөңүз керек. Ал париктер эмне себептен мода болуп кеткени төмөнкүдөй.
Сифилис менен ооругандар көбөйүп, алар аны ртуть менен даарылаганда алардын чачтары түшүп калып, ошондон улам парик кийгени мажбур болушкан. Бай адамдар сифилис менен көп ооругандыктан париктер тез эле модага айланган. 13-14 кылымдарда европалыктар мышыктарды кырып салышып, ошондуктан келемиштер абдан көбөйүп, алар чуманы бүт Европага таратып салышкан. Ошол жылдары чумадан Франция 3/1 элинен ажыраган. Италия менен Англия жарым эли чумадан көз жумган.